Ымыркайды кантип туроо кармоо керек? Баланы капталына алып көтөрүү зарыл. Бул зыян кетирбөө үчүн эң коопсуз ыкма. Капталдан акырын айландырып, бала өзү да кыймылга кошулганын күтүңүз. Анан акырын кучактаңыз. Жаткызганда да капталынан коюңуз. Ар дайым капталдарды алмаштырып туруңуз. Ал эми эгерде баланын гипертонусу калса, эң ыңгайлуу абал Будда позасы. Бала сизге аркасы менен, буттары ичке бүгүлүп кармалат. Бул учурда газдар да жакшы чыгат. Коопсуздук эрежелери. Баланы эч качан диванга, керебетке, пеленочкага үстүнө жалгыз калтырбаңыз. Ал ар дайым кулап кетиши мүмкүн. Бала колуңузда турганда башка иштерди кылбоо керек. Оор нерсе көтөрүү, ысык суусундук кармоо жана башка коркунучтуу кыймылдардан алыс болуңуз.